Тиги улуттук онкология борборунун жетекчисин азыр кандай болуп атат? Ушул боюнча маалымат берип кетсеңиз. Кечирип коесуздар, бүгүн ВКС болуп мен ошол жакта жүрүп калдым. Улуттук онкологиянын центрдин директору жумуштан алдым. Анын ордуна азыркы кезде өкмөткө предложение 3 кишиден бердим. Өкмөт кимди тандап алса, ал Акылбек Өксөнбековичтин привилегиясы коюлат. Алардын бардыгы берилген кандидатуралардын бардыгы онко институтта иштеп, ташыктан доктор меднауктар эмчи менен центр болгондуктан. Себеби эмне болду, айтып койсоңуз? Мен өзүмдүн интервьюмда айткам, мени Садыр Нуркожоевич чакырып, ал жерде Акылбек Өксөнбекович, Камчы Кыдыршаевич бар экен. Ал жердеги нарушениялардын бардыгын жазылгандыктан Садыр Нуркожоевич Камчы Кыдыршаевичке тапшырма берген. Алардын балдары бүт бардыгын текшерип туруп, бизге айтты, ал жерде нарушениялар бар экен деп, биз статья менен уволить эттик. Анан эми ар бир ошондой мекемеде өзүнчө клан болот да. Группа болушуп алып, мурунку жетекчи иштеп аткан жетекчиге пут тосуу кылат, ар кандай негативтерди жаратат. Жаңы келгенге мурунку иштеп кеткен жетекчи ошондой кылат. Эми бул жерде конкреттүү түрдө карап, азыр келген жетекчини конкреттүү түрдө караш керек да. Анан эски мурдагылар иштеп кеткендер ар кандай негативдер жаратып, коомчулукка бир туура эмес маалыматтарды таратат дагы. Анан сиз жоопкерчиликти өзүңүз албай, ошондой борбордун жетекчилерге жүктөп коесуз да. Туурабы? Мен медицинадагы бүт бар болуп аткан иштердин баарын өзүмө алып атам. Мен өзүм жооп берем. Жооп бергенде сиз порядок кылышыңыз керек. Эми азыр башка ошондой борборлорго же башка бир ооруканалардын жетекчилери алмашса, эски иштеп кеткен жетекчилер сөзсүз түрдө өздөрүнүн кланы бар да, командасы бар, негатив жарата берет да. Туурабы? Туура, ошол менен күрөшөбүз да. Ошол үчүн мынакей биз мурдакы клан болуп, жогорку кеңеште да көп жолу айтылган. Мынакей сиздер бүгүнкү ушул законго өзгөрүүлөрдү киргизип берсеңиздер. Эми үчүн дегенде кимде ким директор болуп же главврач болуп иштегендердики жеке менчик клиникада да иштебеш керек дегенди өткөрүп берсеңиздер болмок да. Себеби бардык жерде ошолордуку сиз айткандай кландар болуп атат да. А клан болгон жерде, мына Илимбек да билет, клан болгон жерде эртең менен государственный учреждениеде иштеп, текшерип, обследование кылып туруп, түштөн кийин өзүнүн жеке менчик клиникасына жөнөтөт. Алымкадыр Сабирдинович, мындай да, эми биздин бейтаптарга орун жок болсо, жеке менчик ооруканаларга барат. Туурабы? Же азыр толук кандуу по республика орундар барбы бейтаптарга? Азыркы кезде Кыргызстан боюнча толук кандуу бар. Азыркы кезде 20 больница курулуп атат. Кыргызстан боюнча биз бар планды койгонду, мынакей сиздердин тизмесин берем, 20 больница Кыргызстан боюнча курулуп, 1 жылдын ичинде бүтөт. Ошондо биз бүт бардык букташтыктардын баарын жоёбуз. Эми бизде мына шаарда жеке менчик клиникаларга барып жатканда баягы биздин ооруканада иштеген, мамлекеттик ооруканада иштеген врачтар барып лечение кылса, бул биз жол тосконубуз туура эмес деп ойлойм да, мен өзүм оюмда. Себеби айлык маяна аз азыркы учурда, туурабы? Айлык маяна азыркы кезде региондордо 100 миңден алып атышат. 80 миңден 100 миңге чейин. Только эле Ош шаары менен Бишкек шаарында да биз киргиздик, аларды биз көтөрүп алсак айлыктарычы. Экинчиден, эң үчүнчү частныйга барып аткан себеби азыркы кезде кичине условиялары жакшы болгондуктан, өздөрү жаңгыз жаткандыктан. Экинчиден, 30-40% жанакы государствода иштеген заведующий отделениялар, хирургтар өздөрүнүн баягы өздөрүнүн
жеке чөнтөгүн ойлоп түштөн кийин ошол жака алып барып атышат. Биз буларды токтотушубуз керек. Конкуренция болуш керек. Конкуренция болсо государство утуп чыгабыз. Анан азыркы учурда дары дармектер жетишпейт. Мисалы мына онкология улуттук борборуна дары дармектерди толук кандуу жетирген эмессиздер. Ошондуктан азыр ошол улуттук онкология борборунун жетекчиси, директору садакка чабылды. Туурабы? Жок. Мен сизге туура айтып берем. Кыргыз фармацияныкы канча жолу мынакей 4-күндө да сиздерге келебиз. Ага чейин презентация боюнча биз даярдадык. Ар бир депутатка мен көрсөтүп берем. 95-100% азыркы кезде бардык больницалар дары дармектер менен муктаждыкта жаптык. Ошол эле кезде айтып кетейин, мурунку 20 жылдын ичинде заказ берилгендин 40% дары дармек келчи, калгандар келчи эмес. Биздики азыр 100% келип атат. Онкологияныкы болсо, лоббировать этип фирмаларды, башкалар Ларош деген фирманы көп жылдан бери ошол администрация лоббировать этип жүргөн. Баягы заявканы акыркы май-июнда бергени үчүн гана кичине биз тоскоолуп калдык. Азыркы кезде Оштун дагы, Бишкектин дагы онкологический центринде 100% заявка болгондордун бүт баары келди. Муну мен 3-4 күнү жана презентацияда ар бирине сиздерге көрсөтүп бере алабыз. Кыргыз фармациянын түптөлгөнү канча болду? Кыргыз фармациянын иштей баштаганы мага келгени 14 январь 2024 жыл. Бир жылга да жете эле экен да. 9 ай болду. Кыргыз фармация жемишини берет деп ойлойм, күтүш керек. Аягы жакшы менен бүтөт деп ойлойм да. Кыргыз фармация абдан туура болду. Эми анча-мынча жетишпестиктер болот. Сөзсүз түрдө дары дармектер бирок абдан кымбат болуп кетти да.